Салам кыздар, кандайсыздар? Мен сиздер менен бүгүн өзүмдүн бош идиштерим менен бөлүшөйүн деп чечтим. Кандай бош идиштер деп аткан болсоңуздар, биздин Фабрик компаниясынын эң сонун продукцияларын мен жакын күндө иштетип бүткөн бош идиштерим менен бөлүшөм. Эң эле биринчи мен сиздер менен ушундай спрей менен бөлүшөм. Бул водный спрей освежитель. Мунун артикулу 11811. Өтө жакшы. Мунун эң жакшы жери мындай жерде фиксациясы бар. Мынтип басып койсоңуздар, балдарыңыз муну эч кандай чача албайт. Эгерде кайра мындай жаап койсоңуздар, ачып койсоңуздар, анда чачканга мүмкүн. Мен бул идишим калбай калды. Мен азыр муну бош идишти мен ыргытып салбай, мен буга сууну куюп туруп, өзүмдүн гүлдөрүмө суу чачып, жалбырактарын жуусам болот. Кийинки мен сиздер менен бөлүшүп кетчү нерсе, бул дагы үйгө иштетилүүчү, бул Дом Фабриктен ванналарды жуучу, кафелдерди жууган каражат. Бул өтө сонун. Бул дагы жаш балдар өзү ачып албаш үчүн ушул жерде мындай фиксациясы бар. Катуу бурасаңыздар гана ачылат. Эмесе жаш балдар эч ача албайт муну. Дагы бир сүйүктүү биздин продукциябыз бул пятновыводитель. Пятновыводитель мунун ичинде кашыгы менен мындай болот. Мен азыркы кезде муну калбай калды. Мен муну майлыктарды, дасторкондорду, балдардын мондой жерде шалтактарын жууганды өтө жакшы көрөм. Кайнак сууга жибитип койгон болсоңуздар, кадимкидей чыгарып таштайт. Же болбосо ичи капкара болгон чайниктерге дагы бир кашык салып туруп кайнак суу куюп койсоңуздар, кадимкидей ичиде өзүнчө реакция жүрүп, анын ичи аппак болуп калат экен. Ошондой кылып бардыңыздар, көрүңүздөр. Бул сиздерге лайфхак. Кийинки биздин продукциябыз бул ультра сериясынын тониги. Бул тоник беттериге майлуулар, беттери проблемасы бар угрилер балдарга өтө жакшы. Бул мен өтө сүйүктүү продукциям десем болот. Муну койгондон кийин кадимкидей бетиңиздер сонун болуп, жылтыраган майлары дагы кетип калат. Кимдин беттери майлуу болгон болсо, мен ошолорго сунуштаймын. Ал эми кийинки продукциям бул Биомика сериясынын мицеллярный гели. Бул бетти жуучу гел. Эртең менен кечинде жуучу гел. Мунун ичинде пребиотики, өтө полезный пребиотиктери бар. Ошого кимдин бетинде проблемасы болгон болсо, эртең менен кечинде жууганга өтө ыңгайлуу. Жана дагы мындай раздражение дагы кылбайт да. Мунун эң минус жери бар экен. Мунун жыты ичине мындай жумуртка сыяктуу жыттанат экен. Кимге кандай билбейм, бирок мага ушундай жыт анча жакпады, бирок негизи колдонсо болот. Кийинки бул менин продукциям бул кислородный баланс Oxyology'нин эмеси, креми. Бул дневной крем. Бул менде түнкү креми бар, бирок күндүзгү кремим ушундай түгөп калды. Муну дагы мен кайра заказ кылып өзүмө аламын. Кийинки биздин продукциябыз бул мен помадам, өзүм иштетип жүргөн артикулу 4624. Өтө жакшы помада. Прям мен ичине чейин чукуп койдум. Монтип эми эч канча калбады. Муну мен сөзсүз түрдө коюп эме кыламын, бирок буну эми дагы коем. Кийинки продукциябыз бул биздин 5082 деген тушубуз. Бул мен тушту бир 2 жыл мурда алган болушум керек. Фабрикке келе элек убагымда мен муну алганмын. Өтө жакшы туш экен. Азыркы кезде мындай коюлуп кетиптир, батташып. Бирок туш негизи жакшы туш экен. Кийинки продукциям бул менин гречичный каша. Бул каша 3 порция экен. Азыр өтө арзан чыкты каталогто. Ким туура тамактанамын деген болсо, ким арыктаймын деген болсо, ким витаминдүү тамак жейм деген болсо, алып колдонуңуздар, алып жеп көрүңүздөр. Негизи ар кимдин табити ар кандай демекчи. Ушул кандайдыр ашкабак менен гречканын даамы кандайдыр мага анча жакпады, бирок жаккандар дагы болот. Алып ичип көрсөңүздөр болот. Эми өзүңүздөргө карап көрөсүздөр. Кийинки менин продукциям бул менин кызымдын шампуню. Бул өтө сонун шампунь. Жыты дагы малина өтө жакшы. Мындай калбай калыптыр. Кызыма дагы сөзсүз түрдө заказ кылып алып беремин. Булардын бардыгы мен эмне үчүн сиздерге айтып атам. Булардын ушулардын бүт бардыгын алып атып эле, ушулардын бардыгын колдонуп атып эле өзүңүздөр бизнес куруп алсаңыздар болот. Өзүңүзгө окшогон эле потребительдерди, өзүңүзгө окшогон эле ушул нерселерди колдонуучу, баш жууган адам, тиш жууган адам, бетини жууган, кирини жууган адамдарды сиз чакырып атып эле сиз сонун бизнес куруп алсаңыз болот. Барыңыздарды өзүмдүн командама чакырам. Барыңыздарды
башка ийгилик.